Жашоо сүртүмдөрү сынак. Эмре Алтуу, Рожда Демирер, Ахмет Курал, Керем Купажы, Тайфун Эрарслан, Замире Зейнеп Касапоулу, Бурак Сатыбол, Дениз Барут, Мерал Асилтүрк, Эфе Караман, конок актер Ешим Жерен Бозоулу жана башкалар. Rejissörü Çağrı Bingüller, prodüseri Cem Tabak. Жанар. Эмне үчүн мени ээрчип келатасың? Кайсы бетиң менен бул жерге келдиң? Жанар, уруксат берчи, түшүндүрүп берейин. Токто. Мага эч түшүндүрүп эле кой, уктуңбу? Такыр. Эч нерсени уккум келбей атат. Тиги сүрөт мага бардык нерсени түшүндүрдү. Жанар, мен сени алдаган жокмун. Мага эмнеге ишенбей атасың? Эмне үчүн ишенбейсиң? Себеби баары ачык, айкын. Сен мага калп айттың, дуру. Жанар, мен сага калп айткан жокмун. Эгер чындап калп айткан болсом, аркаңдан келет белем. Кандай мааниси бар? Сен мени сатып кеттиң. Жанар, мен сени алдаган жокмун. Көзүмө ишенемби же сага ишенемби, дуру? Ушуга чейинкинин баары бүттү. Түшүнүп атасыңбы? Бүттү. Жанар, антпечи. Мынчалык оңой бул түш мүмкүн эмес. Оңой же оңой эмесин мурда ойлоныш керек эле. Пойраз менен сабак окуйбуз деп айткандан мурда. Мындан кийин сенин менен эч кандай ишим жок. Бар го, сен эле ойлоп тапкан болушуң керек. Адам досунун сүйүүсүн кантип көз жумуп коет, дос? Корс бала, сен уяты жок сөз укпаган бала экенсиң, Ойлонуп туруп сүйлөгүлө. Азыр бир чабан дубалга жармашып каласың. Бир чабуу менин ишим. Келчи, уруп көрчү. Кел бир урчу. Пойраз, Хакан, аларга тең келбегилечи. Сен такыр эле уятың жок экен. Силер бул иштерди бизден жакшы билесиңер, балдар. Жашыруун камерага тарткан силерсиңер. Дөйдүрөбө. Биздин кылганыбыз жөн эле тамаша болчу. Бирок силердин кылганыңар таптакыр уят эле. Силер сөздү такыр түшүнбөгөн балдар экенсиңер. Түшүнбөй атасыңарбы? Мен эмнеге ушул сүрөттү тартып мектептин сайтына жүктөп коет белем? Сен тартпасаң, анда жанындагы маймылдарга тарттыргансың. Ким маймыл экен? Кайда койдуң? Сен эмне досуң? Болду. Сен эле сүйлөп атасың. Эмне болуп атат, Кудайга тобо. Силерге эмне жетишпей жатат, Болду, тамаша бүттү. Баарыңар үйүңөргө кеткиле. Үйүңөргө, бол, кеткиле. Кудайга тобо. Чалар болду. Ошол жактан урушкула. Кудайга тобо. Апа, сиз уктай элексизби? Уктай элекмин. Бул сүрөттү көргөндөн кийин уйкум качып кетти. Бул эмне деген сүрөт, Дура? Бул эмне деген сүрөт? Апа, билбейм. Чындап билбейм эч нерсени. Билбейм дегениң кандай, Кандайча билбейсиң?
Kızım, sen meni jindi kılıp өлтүргүң келип атабы? Senin менде бирөөчүң барбы? Duro. Kara Caner менен дос болом дедиң. Көз жумуп эч нерсе дебедим. Түшүнгөнгө аракет кылып атам. Бардык досторуңду зерикпей тамакка чакырдым бир-бирден. Натыйжасында эмне болуп атат? Пойраз менен мындай ойду келди жакын болгон сүрөттөр. Бул эмне экенин билесиңби? Бир күнү Жанер менен, бир күнү Пойраз менен аркаңдан эмне деп сүйлөшөт, билесиңби? Апа, бул сүрөттөр чындык эмес. Чындык эмеспи? Чындыгы мектептин баракчасында маңдайымда көрүнүп турат. Мага жомок айтпа, Дуро. Мага чындык болуп маңдайымда, мектептин баракчасында турат го сүрөт. Алдыбызда сынакка эле күн калды. Биз болсо эмне менен алек болуп атабыз, я? Бул кандай уяты жоктук. Мен түшүнбөй калдым. Кара, Дуро. Мага кара. Эмне кылсаң дагы тиги сүрөттү мектептин баракчасынан жогот. Уктуңбу? Мындан кийин кайсы жакка барсаң да чогуу барабыз. Жанымдан бир мүнөткө да жылбайсың. Жасаган ар бир кадамыңды билишим керек. Эгерде атаң жаныңда болбогон үчүн өзүңдү ушунчак бош алып жүрө алам деп ойлоп атсаң, бул туура эмес, чоң кыз. Сага такыр жарашкан жок, Дуро. Такыр жарашкан жок. Абал кандай, досум? Сүрөт чын болгондой көрүнүп жатат. Бирок үстүндө оңдоонун же кийлигишүүнүн изи жок. Кандайча? Дуру Пойраз деген акмак менен бул сүрөткө чогуу түштүбү? Досум, мына көрдүңбү, көрүнгөн айылга картанын кереги жок. Болбойт досум бул. Дуру Жанер дегенде көздөрү жалжылдап кетет. Эмне үчүн анан Пойразга жакын болсун? Кудай атабы. Бул иштин аркасында Жеңгиз Али бар. Анда Жеңгиз Али ким? Ким? Кайдан билейин аны? Мен аны билбейм. Билбейм дечи. Демек Дуру барго, ошон үчүн Пойраз менен жакын болуп аткан. Демек аны кечке коргогону ошол үчүн экен да. Токто. Мен түшүндүм окшойт балдар. Азыр бул Жанерден ажырагысы келип атат. Бирок бир нерсе болбой калды. Ал да анан сен өзүңдүн жолуңа, мен өзүмдүн жолума деди. Жок, досум. Ооба. Жан көп кайгыра бербе, досум. Жан көп ойлоно бербе. Досум, колуңду шилтеп кой. Бир кыздын айынан ошончо болосуңбу? Досум, сен өзүңдү кээде жоготуп коесуң. Тилиңдин элеги жок, элеги. Мен эмне дедим? Жан, сен Мариону укпай эле кой. Анан Дуру мындай нерсени кылбайт да. Балдар, мындан кийин мага Дур жөнүндө сүйлөбөгүлө. Болду. Ал иш бүттү. Ал маселе жабылды. Сен айыңанда болду. Досум, оозунду жап. Кудай атоо. Дуру каякты карап атасың? Класска бар, кызым. Эми Жанер менен да, Пойраз менен да сүйлөшүңдү каалабайм. Класска бар. Пакизе, билесиң, мен аябай кабаттуу болуп жатам. Күн өткөн сайын убакыт мага каршы өтүп жатат. Биологиялык саатым токтоп калат деп коркуп жатам. Эмне болду эми? Эмне үчүн болмок эле, Пакизе, бөбөк үчүн да. Эми күн өткөн сайын дагы кеч калып жаткандай болуп жатат. Коркпоңузчу эми. Мени угуп турсаңыз, биздин дагы сизге окшоп таанышыбыз бар эле. Билесизби? Ой, күйөөсү так эле Рыфат байкеге окшош эле. Токтой турчу. Рыфат байкеге окшош дегениң эмне? Балалуу болууну көп каалачу эмес. Мындай жашыда өтүп кетип жаткан. Сиздерге окшоп. Бирок андан кийин эмне болду, билесизби? Аял күйөөсүнө бир чөптү жедирди. 9 айдан кийин эмне болду? Эмне болду? Эгиз. Эмне? Ооба.
Сен чынайып жатасыңбы? Ай, токто. Толкунданып кеттим. Кел мындай отурчу гана. Дагы бир жолу түшүндүрчү. Азыр сен кандай чөп дедиң? Бул чөптүн дарычылыгы мыкты дейт. Муну мынтип сууга кайнатып 3 күн үзбөй ичесиз. Шыпа болсо, анан эгиздер болот. Ай, койчу ай. Кыз, мен кантип Рыфатка ичирем? Ал эч качан мындай нерселерди оозуна албайт да. Ушуда маселе экен, эжеке. Рыфат байке эртең менен түштө, кечинде тамак жейт. Анан сиз бул чөптү сууга кайнатып, Рыфат байкемдин тамагына сонун кылып куюп коесуз. Пакизе, азаматсың сен. Кымындай кызсың, бирок кээде башың иштеп калат да. Эже, мен да бул нерсени жанерлердин ойлоп чыгарганыбы деп ойлоп жатам. Эмне үчүн агай? Эже, эми тиге Пойрас менен Дурунун ортосунда мамиле болгон болсо, жанер аларды кызганып, ушундай өч алышы мүмкүн деп ойлодум. Агай, бул жагын эч ойлогон эмесмин. Бирок тилекке каршы айткандарыңыз туура эле болгондой окшойт. Мен болсо башкача ойлой албай жатам, эже. Ансыз да акыркы убакта кечке менин сабырымды сынап жатышат. Тиги конок болуп барган мектепте дагы кылган нерсени көрдүңүз. Акыркы баскетбол матчын айтып атасызбы, агай? Ооба. Менин туюма карабай аброюм тепселеп, оюндан чыгышты. Бул тартипсиздиктен аябай тажадым, эже. Чындап аябай тажадым. Бирок мындан кийин тартипти катуу кармайын деп жатам. Албетте бул маселе боюнча сиздин жардамыңыз керек болот. Агай, эч кабатыр болбоңуз, Сураныч. Сиз кандай чечим кабыл алсаңыз, мен акырына чейин сиз менен болом. Чоң рахмат, эже. Дуру. Кечинде сүйлөшө албадык. Тиги сүрөттөр каяктан пайда болду билбейм. Бирок ким кылган болсо да сөзсүз табам. Жок, Пойрас. Мен бул ишке сенин кийлигишкениңди каалабайм. Бирок ал сүрөттөрдө мен дагы бармын го. Пойрас, суранам, кийлигишпе. Макул. Сен кааласаң. Анан мындан кийин көрүшпөсөк жакшыраак болот. Адамдар бул сүрөттөргө ишенип алып ушактарды таратып жибербесин деп атам. Макулбу? Макул. Билесиңби, мени таң алдырган жоксуң. Кара өзүңө жарашканды кылдың. Мен эмне кылыптырмын? Аркамдан иш кылып, Дуру менен жүрөсүң. Биз эч кимдин аркасынан бир нерсе кылган жокпуз. Болду чей, калп айтпай. Эркек болуп чындыкты айтпайсыңбы? Жок дегенде жаным өтө катуу күйбөйт элем. Дуру менен ортобузда андай сезим такыр жок. Болушун каалайт белем, ооба, бирок андай эмес. Сен болсо айланаңда эмне болуп жатканын билбейсиң. Ушул башың менен улансаң, аябай өкүнүп каласың. Сен дагы макыл айткан жатасың. Айтам, эмне болуптур? Айтчы сол акылың, кел. Көңөртең. Мындан кийин экөөңөр тең Дурунун аркасынан жүрбөйсүңөр. Мени түшүндүңөрбү? Кызымдан алыс жүрөсүңөр. Мени уктуңарбы? Дурунун башына айланткан адамдар белгилүү. Сен кандай сөздү түшүнбөгөн баласың, Жетет. Жетет. Кулаңарды ачкыла да, мени жакшылап уккула. Себеби дагы кайталашым керек болуп калса, мынчалык жоош болбоймун. Эгерде Дуру капа болсо, мен да капаланам. Эгерде мен капа болсом, бул экөөңөр үчүн жакшы болбойт. Силерге өтө жаман жаза берем, балдар. Мени түшүндүңөрбү? Эми экөөңөр тең класска киргиле. Салам. Кандайсың? Осман агай менен бергине иши жокпу?
Алар уруксат алышкан. Эми тойго даярдыктар менен жүрүшөт го. Ошол иштер. Элтендеги кабар барбы? Кабарлар жаман окшойт, Ошол атасы каза болгондон кийин апасы менен чогуу Измирде калгысы келди окшойт. Таштай албады. Ал жака көчүүнү туура деп ойлонуп жатат окшойт. Эмне? Ал кандайча? Апасы бул жакка келсин да. Анда ойлодук. Бирок ал атасынын элеси үчүн ал жактан кеткиси келбей жатат. Эми эмне болот? Сен бул жакта, ал тиги жакта. Мен дагы Измирге көчүп кел деп атат. Койчу аны. Эми азыр баар нугуна кирип калганда Юсуп мектепке досторун көнүп калды. Эми Измирге көчүп кетсек, баарын кайрадан башташ керек болот. Эмне кыларымды дагы билбей калдым. Кутман таң. Кутман таң. Жолдаштар, аябай маанилүү маселени силерге айтайын дедим эле. Тиги кечеги сүрөт туурасында баарыңар уксаңар керек. Мына ошол себептен бүгүнкү күндөн кийин мектебибиздин баракчасына окуучулардын бир нерсени жүктөшүнө тыюу салдым. Бирок мүдүр мырза, Сураныч мырза. Сураныч. Сиздин оюңузду буга чейин угуп келдик. Бирок баардык нерсе жаман болду. Сураныч. Анан тиги бешөө мектебибизде окуган учурда бир жакшы нерсенин акырына жетебиз деп ойлобоймун. Мен болсо бул маселеге Жанер же досторунун эч кандай тиешеси жок деп ойлойм. Ал сиздин оюңуз мырза. Бул маселени дагы көп созбойлу. Толтура жумушубуз бар. Силерди дагы сабагыңардан кармап калбайын. Yüksel эжей. Сизди бөлмөдөн күтөм. Еткин, Угуп атам. сен компьютерди жакшы билесиң да, мага жардам берип койбойсуңбу? Мен ансыз да кечинде изилдеп чыктым. Сүрөт компьютер лабораториясына жүктөлүптүр. Ой, бул аябай жакшы кабар го. Ооба. Компьютер лабораториясына кирип компьютерлерди карап, билбейм эми. Балким бир нерсе таба аларсың. Макул. Тыныгуу болгондо баралыбы? Макул, мен да барам. Макул. Саламатсыңар балдар? Кана, баарыңар ордуңарга отургула. Убакытты өткөзбөй баштайлы. Кириңиз. Yüksel эжей. Келиңиз, кириңиз. Рахмат мүдүр мырза. Мени чакырдыңыз эле. Ооба, эжей чакырдым. Баскетбол оюнда ийгилигиңиз үчүн куттуктаймын. Мектебибиздин аброюн көтөрдүңүз. Чоң рахмат. Бирок бул көбүнчө балдардын ийгилиги. Балдар. О, балдардын ийгилиги. Балдар деп калдык эжей. Жанерди анын шок достору менен тыюума карабай оюнга киргизгениңизди унуткан жокмун. Жеңилип жатпадык беле. Анан киргизбесем утулат болчубуз. Сиздин оюңузча туура болгон нерселер болушу мүмкүн эжей. Бирок жетекчиликке каршы иш кылбашыңыз керек экенин эч унутпаңыз. Муну мындан кийин бара турган жериңизде эсиңизден чыгарбайсыз деп ишенем. Түшүнбөдүм. Эмне дегиңиз келип турат? Мектебиз менен баардык мамилеңиз бүттү эжей. Мындан кийинки жашооңузда ийгилик каалайм. Жок, мына эч нерсе жок. Эч нерсе жок.
Илеше турган эч нерсе жок. Эми ушул бойдон жаманат болуп каламбы? Болдучу, кичине тынчтанчы, эткин карап көрсүн, ал жакшыраак түшүнөт го, туурабы? Балким бир нерсени таап алат. Дуру, жакшы элесиңби? Жакшы эмесмин. Интернетке бул сүрөттөрдү ким койду экен? Мага кимдин мынчалык кетпеген кейги бар болду экен? Туура айтасың, Дуру. Кабатыр болбогонго аракеттин. Бул сага кылгандары чындап эле жаман болду. Бирок мейли, бир нерсе керек болсо биз жаныңдабыз. Ошондойбу мейлиң? Рахмат, кыздар. Осман, кандай болду карасаң? Сага жактыбы? Кичине тар болуп жатат го. Бирок баары бир жаман эмес. Кандай дейсиң? Кичине жаштардыкындай болуп калыптыр. Айтайын дегенин жөн эле койбойлубу? Эмнени жөн эле коелу? Ай, мага бир нерсе токто. Эсим оотат. Ой, эсимди жоготуп жатат окшойм. Ай, кан басымым түшүп кетти. Эже, мен тойду жөн эле коелу деген жокмун. Жакшы анда. Мен эсимди жоготпойн. Сиз эмнени айттыңыз эле? Бул той көйнөктү алуудан баш тартсакпы дейм. Бир күндүк көйнөк үчүн ушунчалык акча сурап жатышат. Сиз эски көйнөгүңүздү эле кийсеңизчи. Ай, Осман, сараңдыгыңызды коюңузчу. Эски көйнөгүм мага болбойт ансызда. Эмне үчүн? Ой, себеби ал убакта мен 55 килограмм болчумун. Көп жыл өттү, кичине семирип алдым. Бирок кичине салмактуумун. Бул өтө деле жаман эмес, туурабы? Бирок Сибелжан диетасы менен быйыл 55 килограмм болом. Сымбаттуу болом, Осман. 55 килограммбы? Сиз 55 килограмм белеңиз? Ооба, эмне таң калдың? Убакыт сизге жоомарт мамиле кылыптыр. Эмне? Сен бир нерсенин четин чыгардың. Эмне деп айткың келди? Ооба, сен бир нерсе деп айткың келди. Тезирээк айт. Жок. Ооба, сен бир нерсе деп айткың келди. Бол, тезирээк айт. Эмне дедиң? Сөзүңдүн аягынан чыгар. Жок. Ансыз да аял дегенибиз кичине салмактуу болот да, туурабы? Көйнөк жөнүндө айттым эле. Анда сиз кандай кааласаңыз ошондой кылалы. Ансыз да мындан кача албайбыз да. Мен анда барайын. Дагы башка көйнөктү кийип көрөйүн, макулбу? Ой, сонун киши да. Чоң башчы болуунун 10 жолу. Мага ылайык экен. Эми баары эле билген нерселер экен, бирок баары бир билгенимди кайталап койсом пайдалуу болот. Тармалым, каякта жүрөсүңөр ай? Эртеден бери бул жерде мен Супермен болоюн деп калдым. Ары бери болуп каякта жүрөсүң? Ай, Рифат, билбесем мени алдап коесуң да. Канча киши келди, а? Кудай үчүн айтчы, канча киши келди? 2. Ай, туура, сеники да туура. Андан ага тигинден буга деп жатып байкуш болуп каласың да. Тармалым, мени шылдыңдаба. Күйөөсүн шылдыңдаса болбойт. Чын, жаман болот. Мен бул жерде мээнетимди берип иштедим ай. Мейли, мен азыр чындап эле сен мени алектен албайм. Силер эмне алдыңар? Дүкөнгө бардык. Пакизе, уруксат берсең, күйөөм алгандарыбызды мен айтып берейин. Эми алтынын Пакизе айткандай эле чөп саткан дүкөнгө бардык. Ошол Липадагы башкаларды издеп жүрүп, ромашка чайы, лимон гүлү дегиче эми кардар сураганда жок деш болбойт да, билесиң да. Эми болсо да топтоп алдым эми. Тармалым, көп акча караткан жоксуңарбы буларга? Эч нерсе жаным, эч нерсе. Андай болсо жакшы. Эже, биз липа алган жокпузго? Келесі ас жерден Оозман чыгып кете жаздады, байкадыңбы? Чын угуп калса экөөбүздү тең өлтүрөт. Ай, мен унутуп коюптурмун. Туура айтып атасың. Мейли, аларды тем го, эми буларды биз эмне кылабыз? Эми эжеге караңыз. Биз бул чөптү куурай алабыз. Жок, менин жолдошум жебейт десеңиз, анда кайнатып, демдеп беребиз. Сонун кылып ичип алат. Бирок менин оюма бир нерсе келди. Эми эже, биз муну туура жасабасак, тескери таасири жок болду бекен? Көп ичирбей эле койсокпу? Койчу, кандай тескери таасири болушу мүмкүн? Пакизе, барып акырын жетейин деп калдым. Кудайым ай, ана менин жолдошум темирдей киши, ага эч нерсе болбойт, кабатыр болбо. Эмне дечи эле, жеңишке барган жолдун баары калыс алтыным. Болбас. Елис, компьютерден бардык сүрөттөрдү өчүрүп койдуңар да, мен чындап коркуп баштадым азыр. Кабатыр болбо, корко турган эч нерсе жок. Дароо эле тызылдабай. Кантип тынчсызданбайсың? Бардык сүрөттөрдү мугалимдер көрүшүптүр деп жатам сага. Бул иш чектен чыгып кетти эми. Эгерде биздин кылганыбызды угуп калышса өлдүк. Эч нерсе болбойт деп атам. Бир-бирден бардык документтерди текшерип чыктым. Из жок.
Эмне болду? Жаман кабарбы? Эмне болду? Ооба, иштен кууldum. Эмне? Кандай болду? Мында менде күнөөм бар. Барып сүйлөшөм. Кенан, токто. Мен да таң калдым. Бирок мүдүр мырза бул чечимин чындап айтты. Эми анын буйругуна баш ийбеген аны көбүрөөк ачууландырыптыр. Натыйжасында кабыл кылам. Болмок беле андай нерсе. Мен барып сүйлөшөм. Антип өзү каалаганда куя албайт. Сен ишиңди жакшы билген тренерсиң. Метин, суранам. Аны каалабайм. Эми мен Айман ортоңордо түшүнбөстүк пайда болбосун. Анан бул мектептин туруктуу мугалимдеринин бирөөсү сенсиң. Мен убактылуу элем. Милдетимди аткардым, бүттү. Болбойт. Эми мунун да бир айласы болсо керек. Ушинтип колу бутубуз байланып макул болобузбу? Yüksel. Метин туура айтып атат. Сүйлөшөлү. Балким убактылуу четтете турар. Достор, колдооңор үчүн силерге чоң рахмат. Мен эмне кылайын дегениңерди түшүндүм. Бирок бул менин маселем. Сураныч, кийлигишпегиле. Yüksel эжей, чын эле капа болуп турам. Жаңы эле тааныштык элек, бирок сиз мага абдан жаккансыз. Чоң рахмат, Сунайым. Тагдыр. Эми силерди аябай сагынам. Бирок эң кыйын болгону балдардан ажыроо болсо керек. Эй, деги биз силерден качан кутулабыз? Силер кайра командага келдиңерби? Ошондой да. Биздин жардамыбыз менен матчты жеңдиңер, достор. Силер дагы деле сүйлөнүп жатасыңар. Эгер биз болбосок балдар, бүт дүйнөгө уят болот болчусуңар, бүт дүйнөгө. Эжей, эмне машыгуу болбой калдыбы? Ооба, достор, тагыраак айтканда мени менен болгон машыгууңар болбой калды. Себеби мен иштебей калдым. Эмне дейин деп атасыз, тренер? Мүдүр мырза кызмат ордумдан алып койду. Кандайча? Эмнеге, эжей? Эжей бизди таштап кетип каласызбы эми? Милдеттүү болбогон жерде тура албайм да, туурабы? Чынын айтсам, мен бул жерге силер менен коштошкону келдим. Достор, мен силерди аябай жакшы көрөм. Жакшы жаман учурларыбыз болду. Жеңилдик, жеңдик. Балким кээде силерди капа кылгандырмын. Бул үчүн кечирим сурайм. Баскетболду дайыма аябай жакшы көрөсүңөр деп үмүт кылам. Анан жакшы ийгиликтерге жетесиңер. Бул үчүн өзүңөргө ишенгиле. Анан көп машык кыла. Макулбу? Бирок силер мындай кылсаңар мен кете албайм да. Анан мен капа болгон жокмун. Кимди алдайын деп жатасың, Yüksel, а? Мейли, капа болуп жатам, бирок көп эмес. Мени унутпасаңар эле болду. Көрүшкөнчө. Can parçaları içinde
çal bu gece, avuçların nasır bağlasın. Geçmişisin gerçek bu gece, yapabilirsin. Kaybolmadan savaş, gerçeklerle yüzleş, bırakma. Yeniden başla sen, herkese inat, bir şeyler yap. Kalma sırlar içinde, yeterince acıtıyor zaten. Menin çeçimlerime koz sunganları emnemenen bütörün düşünüştü de oylayım. Düşünüşse керек агай. Канча жолу эскерттиңиз, угушкан жок. Ай Рыфат жаным, мен атайын сени ушул тамакты жакшы көрөт деп бышырдым. Кана ысык кезинде ичип бат-баттан боло кой. Бу Тармалым, мунун даамы кызыктай болуптур. Сен бир нерсе кошуп койгон жок белең? бир нерсе кошту дейсиңби? Эмне кошот элем? Ой, дайыма эле жасап жүргөн тамактай 40 жылдан бери. Жок Тармалым, мен муну иче албайм. Жездем ичсин. Ай болбойт. Болбойт Рыфат, болбойт. Бул сен үчүн өзгөчө. Эми бул сен чыныңда сен жешиң керек боло кой жаным. Бат-баттан жеп бүтүр. Бисмиллахиррахманиррахим. Эмне болуп атасың Тармалым? Кудайга тоо. Бул тамакты жедириш үчүн эмне кылып жатасың сен? Муну кандай түшүнсөк болот? Жок жаным, жездем шорпосун ичип бүттү. Экинчи тамакты жей баштады деп айттым. Ичип бүттү деп айттым. Талашпалы жаштар. Мен дагы жебейм анысты. Табитим жок. Кайра бары башламам болуп калды. Бул эмненин макети балам? Биз Топкап сарайдын макетин жазадык. Башында кыйналдым, бирок мугайым жана досторум жардам беришти. Баары аябай жакшы ата. Мугалимиңди аябай жакшы көрөсүңбү, досторуңду? Ошончо жерде жашадык, бирок эң жакшысын таптык окшойт. Кубанычың көрүнүп турат. Эльфежада келгенде мектепте, үйдө, баардык жерде бактылуу болобуз. Ошондойбу ата? Мына баары кетти. Кетиштиби деги? Антип айтпачы Метин. Аларды аябай жакшы көрөм. Карачы, бул жерге чейин келишиптир. Анан бүгүнкү окуя үчүн алар да кайгырып жатышат. Билбейм. Куулдум деп айтканыңда таң калдым. Эми үстүмөн кайнаган суу төгүлгөндөй болду. Канчалык капа болгонду элестете албайсың, Юксел. Эми мен да билгизгим келген жок. Бирок өзүм да таң калдым. Мен да такыр күткөн эмесмин. Көнүп калдык эле. Көнүп калдык эле. Эмне деримди да билбейм. Дайыма эртең менен мектепке келгенимде сени көрүү, күндү сен менен баштоо мен үчүн жакшы эле. Биз алыстап калабызбы эми? Эми андай болбойбуз деп ишенем. Балким жакын жерде мектептен иш табам. Балким Анадолу тарапта мектеп командасы болот. Кадимки команда болот. Билбейм, көрөбүз эми. Бул жерден кетем деп атасың. Муну ойлогондо эле жаман болуп жатам. Мен да каалабайм. Метин, бирок бул жумуш билесиң. Сунуш келсе жок дей албайм да. Сунуш келсе жок дей албайм деп жатасың. Сунуш дегениң, Юксел, менин дагы бир сага сунушум бар. Юксел, бул убакта ким Юксел? Билбейм, келе тургандардын баары келип кетти, бирок мен карап келейинчи. Карап көрчү анда. Ким болсо да убагын тапкан экен. Так убагында келишти да, концентрациям нөл. Кош келиңиздер. Кош келдик эже. Кандайсыздар Осмон агай? Достор, өтө жакшы эле эмеспиз. Юксел айымдын абалы жөнүндө уктук, колдоо көрсөткөнү келдик. Ой, албетте келебиз. Эмне дешчи эле, Юксели же иштеги сөздү айтып алса, жеңилдей түшөт деп. Туурабы? Чоң рахмат эже, чоң рахмат. Келиңиздер, үйгө кириңиздер. Кирели. Досум, Бахадырдын айткандары менен кетпей атат. Юксел эжедин айдалганына биз да күнөөлүү окшойбуз. Токтой тургула. Мунун кандай тиешеси бар?
Биз ойнойлу деп айттыкпы. Жеңиш үчүн тренер бизди командага киргизди. Ал ошондой деди. Бирок жок деши да мүмкүн эле. Мүдүрдүн буйругун чындап эле тоотпой койдук. Ошондуктан жин Yüksel эжейден чыгарды. Yüksel эжейди кууганына биз чындап эле күнөөлүүбүз балдар. Демек мунун бир жолун табышыбыз керек. Ал туура дечи, эмне кылабыз эми? Өткөн жол Кенан агайда куулат эле. Биз эмне кылдык эле? Эстесең? Кенан агай кетпесин деп плакат ачканбыз досум. Ошого окшош бир нерсе керек бизге. Бирок анда текшергени келген комиссия үчүн кылганбыз. Эми ошол эле нерсени кылсак мүдүргө таасир деле бербейт. Туура. Бул жолкусунда таасири күчтүүрөөк бир айла табышыбыз керек. Ушинтип үнүбүздү уктурабыз. Макул достор, макул. Бирок менин курсагым ачка болгондо башым иштебейт. Муну жейле андан кийин. Эмне кылып салдың, Камаз? Бардык казан жеп салдың. Сен мен жегенди эсептеп атасыңбы? Эки кашык эле тамак жедим го. Кайдагы 2 кашык? Кайдагы 2 кашык досум? Баарын жеп салдың, ал жердегинин баарын. 2 жума ачка калсаң да мунун организми сиңирип бите албайт. Сен азыр эле эмне деп айттың? Менби? Сен. Эмне деп айттың? Кайдагы 2 кашык дедим? Андан кийин 2 жума ачка калсаң да организми сиңире албайт дедим. Эврика! Таптым! Мына эмне кыларыбызды таптым. Үнүбүздү уктура турган нерсе таптым. Бул мени сөгүп атабы? Неме алыр? Эврика жолдору таап. Мага караба, менин жаным бар. Бар. Чын, Yüksel эже, жаңы эле уктук. Билесиз, той даярдыктары менен жүрөбүз. Эжей, аябай капа болдук. Биздин колубуздан бир нерсе келсе айтыңыз, сураныч. Чоң рахмат, ойлоп койгонуңар эле жетиштүү. Ойлонобуз да, ойлонбой коет белек. Метин, сен жанаракта менден бир нерсе сурайын деп жаттың беле? Шашылыш делемес, мен сага кийин айтып берем. Эмне экен? Жеке маселе. Эмне кылып атат чатыр маймылдары? Мен каяктан билейин? Алла. Кач балам. Качкыла балдар. Барыңар классыңарга киргиле, бол. Балдар, кайра чоң ката кылып жатасыңар. Кана, тургула, классыңарга баргыла. Болбосо сабакка келбедиңер деп эсептейм. Агай, мен сабагым. Мен уруксат бердим. Окмуш. Кенан мырза, кайра сиз кетешелүү болбогон иштерге кийлигишип жатасыз. Жок агай, мен сабак түшүнтүүтүн дагы пайдалуу боло турганын ойлоп атам. Болгон ошол. Барыңар класска киргиле. Ачкачылык жарыялагандар ишке жарайт дейсиңби? Билбейм. Бирок мен аларды колдой алсам жакшы болмок. Апам эч качан уруксат бербейт. Чынында апам уруксат берсе дагы Жанер мени көргүсү келбейт. Мени карабай атат. Айтмакчы, сүрөт окуясы эмне болду? Еткин бир программаны айтты. Өчүрүлгөн документтерди кайра алып келет экен. Билбейм, тапсам айтып коем деди. Тезирээк бүтсө экен ушул иш. Бүтсүн буйруса. Мен дагы эле биздикилерди ойлоп жатам, чынын айтсам. Айшыгүл,
Сен кааласаң бара бер. Бирок менин абалым башкача, билесиң да, апам. Жок, мен андай дегим келген жок. Токто, мен албетте сенин жаныңда болом. Анан азыр сенин жаныңда бирөө болуш керек, туурабы? Кетпейм. Болду балдар. Эшикти караганды токтоткула. Отургула. Китебиңерди ачкыла. Достор, биз дагы бул балдарга колдоо көрсөтүшүбүз керек деп ойлоп жатам. Мүдүр мырза, бул балдарды сабакты көп калтырышпасын деп коркутту го. Мен дагы сабак учурунда уруксат бердим. Баарыбыз ушундай кылсак, Үксел эже кайтсын деп жардам берген болобуз. Кошулам. Мен да кошулам. Албетте ошондой. Эми Үксел эженин укугу кетип жатат. Сиз эмне дейсиз, Осмон агай? Эми албетте мен сабагыман кубанч менен уруксат берем. Бирок эми эгерде ачкачылык жарыялай турган болсок, агай, мен бул ишке аралашпай эле коеюн. Себеби мен кантым түшүп жаман болуп жатам. Же билбесем, эгер отура турган болсок, жерге отура албайм да, бардык жер кир болгон үчүн жийиткенип кетем. Ачкачылык жарыялоо кандай болот? Ооба, мен сизге азыр кандай болгонун түшүндүрүп берем. Агай, алла, тынчтаңыз агай. Бул жерде эч ким сиздин тазалыгыңыз же тамактанууңуз боюнча эч нерсе айткан жок. Осмон агай, ачкачылык жарыялаган эч ким жок. Биз болгону балдардын жакшы ниетине колдоо беребиз деп атабыз. Ошол эле. Бул мен тааныган Кенан мырза. Бул балдарды колдоодон баш тартпайт. Метин мырзаны дагы билесиз. Сезимдерин айынан колдоо көрсөтөт. Эми бул иш тамыр жайып өтө көп адамдар кошула электе. Бул нерсени токтотушубуз керек. Агай, балдарды мектептин бакчасынан чыгара алабыз. Зехрайым, эми муну күчкө салсак дагы көп каршылык алдыбызга чыгышы мүмкүн. Анан булардын тарабын жактагандар көбөйүп жүрбөсүн. Ал кандайчы, агай? Галипти чакырчы. Сиз бир чай дедиңиз беле? Азыр алып келем. Тармалым кел бул жака. Мен азыр тырмана өлүп калам. Ушундай сонун кысып жатат десиң. Ай, Рыфат, сага эмне болду? Ай, Пакизе, көрүп жатасың, баары сен чөптөрүң айынан болуп. Кайсы чөп, сен эмне деп жатасың? Жок жаным, эч нерсе деген жокмун, эч нерсе дебедим. Тармалым, эч нерсе деп ансыз да кел жардам бер, тырмап койчу мени. Рыфат, мынтип дубалга сүйкөнбөчү, баардык кардарлар биз жакты карап жатат. Кудай ата, карашсын. Мен бул жерде тырманы өлгөн жатам, кычысып атып өлтүрөт го бул. Ай, эмне кылсак экен? Котур болуп ооруп калганбы бул киши? Жинди болуп калганбы? Иттеп кеткенби же биргөө ким билет? Биргөө болуп жүрбөсүн. Баскылачы кетели бул жерден. Ай, токтогула. 1 мүнөт. Каяка кетип жатасыңар? Эч ким төлөп да койгон жок. Каяка кетип жатасыңар? Пакизе. Эже? Ай, Пакизе, ах, мен сага көрсөтөм. Тырма. Катуураак турма. Айтыңыз мүдүрүм. Галип. Мынау акчаны алып барганда өзүңө пирожки сатып ал. Кийин бакчада балдардын маңдайына басып тамшанып же.
Макул деңизчи, бирок балдар ансыз да ачык отурушат. Анан кандай болот? Эми жегиси келип кетет да. Галип, балдарды мен деле сени ойлоп жатам, кабатыр болуба. Менин негизги максатым да ошол. Ансыз да сени көрүп курсактар ачсын, жегиси келсин, анан ачкалык жарыясын бүтүрүшсүн деп жатам. Аябай сонун план экен мүдүр мырза. Аябай акылдуу план экен. Müdür Mırza, эми бул пирожкини жалгыз жебейт да. Мунун жанына айран алсам жакшы болот го дейм. Меге Галип, кааласаң айран ал, эмне кааласаң ошону ал. Бар. Ошондойго бирок бул акча ага жетпейт. Макул Галип. Мә. Тамағың татты болсын анда. Рахмат. Дароо кетип баратам. Мүдүр мырза акча сизден, мага тамак жакшы алыңыз. Балдар, сырттан келе жатам. Баары толук колдоп жатышат. Жакында бардык мектеп бакчага чогулуп албасын. Булардын кылгандары да акылдуу иш эмес да. Биринин аркасынан башка окуя болду. Дагы эле мүдүргө каршы болуп атышат. Мүдүргө каршы чыгууга алардын күчү жетпейт. Ал үчүн эрдик керек. Биз дагы аларга барып кошулушубуз керек. Эмне? Чатыр маймылдар менен чогуу бир жергеби? Эми Yüksel эже биздин дагы тренерибиз да. Макул аларга каршы чыгалы. Бирок Yüksel эже кайра кайтыш үчүн биз дагы бир нерсе кылышыбыз керек. Туура айтасың, бирок досум, силерди билбейм. Мен бирок аларга кошулам. Досум жөн эле койчу. Туура айтып атат. Кийин атаң. Эми мүдүр бизди урушат да. Ал жөнүндө сүйлөгөн токтоткулачы. Yüksel эжейди колдогонубузду көргөзүшүбүз керек. Достор, мен кетип атам. Кааласаңар жүргүлө. Тармалым, жөн эле кычышсам мейли го, бирок мен күйүп да жатам. Пакизе, булардын баары сен айыңан. Бер тигини. Эже, мындай боло турганын мен каяктан билет элем? Сизге айттым го, тескери таасир берет деп, чөптөрдүн баарын өзүңүз аралаштырып жибердиңиз. Сен азыр оозунан ары бир чабам муну менен. Сен айыңан бул кишини күйгүзүп өлтүрдүк. Эмне шуурашып жатасыңар? Мен бул жерде өлөйүн деп атса. Эч нерсе эмес жаным, эч нерсе. Жаным, бол тур, биз докторго барып келели. Бол, эмдейби же дары бериби? Бул нерседен кутулалы. Бол, суранам, турчу. Бол. Жүр. Мен аябай жаман болуп жатам, докторго баралычы. Макул жаным, бол. Бас кеттик, мен да барам. Мени кара, кафе сага аманат. Кел атам. Бүргө эле окшойт. Кишинин бардык жери мындай болуп кетиптир. Кичине кечирип келдиңер го балдар. Силердин мээңерге эми жетти? Булар түшкү тамакты жеп, анан келиштир, достор. Курсагы ток келишти. Болду балдар, козгогула. Мына келдик эми. Yüksel эже биздин да машыктыруучубуз. Силердикиндей эле. Силер үчүн келген жокпуз. Жакшы, кеч болсо дагы түшүнгөнүңөргө кубандык. Кеч болсо дагы. Кандай сөздү түшүнбөгөн балдарсыңар? Достор, азыр уруш талаштын убактысы эмес, унутпагыла. Азыр урушуу эмес, ынтымакта болуунун учуру. Бул жерде Yüksel эже үчүн отурабыз. Максатыбыздан тайбайлы. Достор, мен жакшы эмесмин, Галип байке, бул кылганыңыз уят эле да. Биз бул жерде ачкачылыктан өлөбүз. Сиз болсо маңдайыбызга тамшанып, тоок-токочун жеп атасыз.
Балдар, мага таарынбагыла. Мен муну калаган эмесмин. Колуман келсе жебейт болчумун. Мүдүр мырзанын буйругу. Ошо же деп кыйнап атпайм мени. Койчу. Ben bunu yerim. Tavuk. Gir. Ahmet Мырзам, кириңиз. Келиңиз, олтуруңуз. Müdür Mırza, siz meni сүйлөшөйүн дедим эле. Эмнени айта турганыңызды билип турат окшоймун. Бирок айта бериңиз. Айтыңыз, сизди угуп жатам. Müdür Mırza, балдар туура болгон нерсени каалап жатышат. Оюнда жеңишке жеткирген Yüksel эжейди кайра кайтуусу үчүн аракеттенип атышат. Мектебибизди ушундай жеңишке жеткирген эжеге кылган бул мамиле туура деп ойлойсузбу? Метр Мырзам, мен Yüksel эжейди жаман машыктыруучу деген жокмун. Болгон маселем, бул мектептин күн сайын бузулуп жаткан аброю. Анан тарбияны кайрадан тартипке салуу маселеси. Бирок мүдүр бей. Караңыз Метр Мырза, эгерде кээ бир нерселерге көз жумуп койсом, бул мектепти башкара албай калып жүрбөйүн. Эми муну бир башкармалыкта болгон мүдүр жардамчысы катары сиз дагы түшүнүшүңүз керек. Бирок менимче сиз сезимдериңизди кийлигиштирип жатасыз, Метр Мырза. Yüksel эжей болсо деле кылыктарынын жазасын алыш керек. Балдар үчүн кабатыр болбоңуз. Тиги кылыктары көпкө созулбаса керек деп ойлоп жатам. Кудай тоок. Бул очокто бышса сонун болот эле. Эттер буттар абада учат. Достор, КамАЗ бул учурдан баштап бул жерди таштап кетет. Болгондо да аябай жаман кылды. Балам Сейфи, өзүңө кел. Балам, тамашанын убактысы эмес, жинди болуп калдыңбы? Эй, бар ара. Кечирип коюңуз тоок байке. Сизди жейм. Жок дейм ара. Себеби курсагыма аябай ач. Балдар, менимче бул абалда кийлигишибиз керек. Менимче дагы кийлигишпесек болбойт. Болбосо КамАЗ чындап эле Галип байкени жеп салат. Болду, эмне эле болуп атасың? Сейфи! КамАЗ дейм! Болду, КамАЗ. Сейфи деп атам. КамАЗ. Сейфи! Келди. Мүдүр дагы мени бул жерге кароолчу бол деп тургузуп койду. Эй, мына бул ашыкка карышкыр мени жебесе жакшы болот эле. Муну кара. Ак балдар, бул жерде жем болуп силердин айыңардан отурам. Сиз коркпоңуз, Галип байке, кабатыр болбоңуз. Биз ал менен сүйлөштүк, сиз иштебейт. Бизге сөз берди. Сөз бересиңерби? Уят болуп атабыз. Yüksel эжей үчүн бул жерде отурабыз, Галип байке. Биздин да маселебиз олутту. Карагылачы, мен да колдогону келдим, апама карабай. Качып келдим. Ооба да, Сейфи бул жерде мен тигил жакта болмок беле. Айшегүл, бул аябай оор жол. Менимче бул жолго эч түшпөй эле кой. Алыстай электе кайт. Адамдын көзү караят экен. Бул адам таң аткыча бул жерде чыдай алабы? Мако, сен өзүңдүн ишиңе кара. Ал бала чыдайт эртеңке чейин. Сен чыдап жатсаң, мен дагы жакшы эле чыдайм.
Сен кабатыр болбо. Жаткен, сен эмне кылдың? Компьютер программасын таба алдыңбы? Бир нерселерди издеп жаткам. Бирок бул жерде болгонум үчүн карай албадым. Эгер мен бир нерсени таап айтсам, силер кабатыр болбогула. Угуп атамсыз элек агай. Зехра эжей, кечирип коюңуз. Ушул убакта тынчыңызды алып жатам. Эч нерсе эмес агай. Эжей, мен мектепте элемин. Менин Бахадырым менен Дурудагы ашкачылык жарыялашты. Сиз билсеңиз керек деп ойлодум. Телефонума эмне үчүн жооп бербегенин эми түшүндүм. Ай сени Дуру, ай сени десе. Зехра эжей, айттым го. Мен бул жердемен. Балким сиз дагы келем дээрсиз. Макул агай. Ошол жерден көрүшөбүз. Метин, Салих мырза менен сүйлөшпөй эле койсоң болмок. Эми мен Айман сага да бале болот. Müdür мырза бийлигин бекемдөө үчүн ошондон сени тандап алды. Макул, көңүл бурба, талаштын деле кереги жок. Бирок балдардын ачкачылык жарыялагандары чында мени аябай толкундантты. Демек, балдар сени аябай жакшы көрүшөт. Албетте, балдар гана эмес. Yüksel, сен азыр кетип жатасың го. Бирок сен кайда барсаң да, сага болгон менин сезимдерим эч өзгөрбөйт. Эми ошон үчүн жашооңдун ар бир учурунда жаныңда болууну каалайм. Мен жубайым болосуңбу? Метин. Анда бул ооба дегениңби? Yüksel, жүрөгүм элеп-желеп болуп атат. Анда үйлөнсөк болот турбайбы? Ооба. Телефон ал. Кенан. Угуп атам, Кенан. Ошондойбу? Метин дагы бул жерде? Макул. Биз дагы барып калабыз. Макул, көрүшкөнчө. Апа? Эмне апа? Биз үйдөн эмнени сүйлөштүк эле, кызым? Силерге да сөз жок, балдар. Зехра эжей, Дурунун бул жерге ансызды эч ким чакырган эмес. Тарбиялуу бол, балам. Тур, үйгө кетебиз. Айшегүл, сен дагы кетип калчы. Үйдөгүлөр кабатыр болушат. Бирок Сейфи. Сен кабатыр болбой, Айшегүл. Мунун 25 күндүк запасы бар. Эмнени күтүп атасың, кызым? Атайын чакырып жиберейинби, турбайсыңбы? Айшегүл, кана сен дагы бара бер. Сен үчүн кабатыр болом. Мына ошол айткандарыңыздын баарын кылдым агай. Болду, Галип, түшүндүм. Макул. Галип, сен мектепке бар. Чоң рахмат. Эмне үчүн келдиңиз? Азыр бизди бакчадан койсузбу? Бакадыр, кичине тынчтанчы, суранычы. Маңдайыңда сенин атаң турат. Мейли, атаң катары эч маани болбошу мүмкүн, бирок ошол эле учурда мүдүрүң болом, суранычы. Сөздөрүңдү абайлап сүйлө. Бул жерге мени шылдыңдаш үчүн келдиңизби? Жок. Сен бул жерде экениңди билген эмесмин. Бакадыр, сени сен да ачкачылык жарыя кылганыңды, эми тигилер менен чогуу олтурганыңды көрүп таң калдым. Таң калбаңыз. Бизди ушундай көрүп атышат. Аларга көзүр берип жатасыз.
Макул, кетип жатам. Бирок бул калганыңар үчүн көпкө уруксат бере албайм. Билип кой. Эртең бүгүнкүдөй жумшак мамиле кыла албаймын. Токтой туруңуз. Бул балейни сиз баштадыңыз, кайра өзүңүз жок кыла аласыз. Кандайча? Бүгүнкү күнгө чейин сизден эч нерсе сураган жокмун. Жалгыз гана бир жолу ушул нерсени суранып атам. Айта бер. Угуп жатам. Yüksel эжейди кубаңыз. Атам болгонуңузду айтып жатасыз. Мен үчүн. Уулуңуз үчүн бир нерсе кылыңыз. Дарын өлч. Доктор жакшылап угуп алдың да? Кантип сүртүлөт дарыларды кантип ичем угуп алдың да? Уктум жаным, уктум жалгызым, уктум. Сүрттүк эмнеге токтобой жатат да кала? Токтой тур жаным, кичине чыда өтүп кетет. Таптакыр чыдамым кетип бүттү, тармалым жок. Башка бир нерсе жеген жокмун, күндө жеген эле тамагымды жедим. Рыфат. Тиги сен ар дайым жеген неме бар го. Негизи күндө жеген тамагың эмес эле. Кандайча күндө жеген тамагым эмес? Чыдай албайм, болду, айтам. Пакиза менен балалуу болуун оңой кылган бир чөп бар, ошону алганбыз. Чөп дейсиңби? Ооба. Кийин аны сен тамагыңа кошуп койдум, жаным. Эмне? Сага ишене албай турам. Ишене албай жатам, тармалым. Ишене албай турам, сен жалгыз ушуну эле кыла эле келең. Аны да кылдың. Эми кеп өтөмдү карачы. Бирок мен Пакизеге көрсөтөм, андан да жаман болот ага. Сен Пакизага эмнени көргүзөсүң я? Дагы жакшы доктурга бара калдык. Маңдайыбызга жакшы доктур чыкты. Доктур эмес го Пакизе. Сен дагы анын айтканын угуп чөбү бар шорпону ичирип койдуң. Адам жубайына ишенбей кимге ишенет эми? Бирок мен алтыным. Сүйлө. Азыр аябай жиним келип турат. Чындап аябай капа болуп жатам. Сураныч, бул жерден кет. Сураныч, кетип кал. Токто, сен кетпе. Мен кеттим. Бардык жагым кышып жатат. Ай, Кудайым ай. Өз колум менен мен күйөөмдү кандай абалга салдым. Болду, сүйлөнбө. Белим кышып атат. Мына бул кебетеме кара, март мышыктарына окшоп калдым. Кенан агай. Мен айткан болчумун силерге. Кенан агай бизди таштабайт дегем. Кана, аллачы моуларды. Таң аткан чакты бул жерден үшбөгүлө. Ой, агай, мага эч нерсе болбойт. Мен алчы муну. Жинди, сен ач карын такыр үшүп каласың. Үстүбүздү жабайын деп атам. Мен жамым келбей атат. Жап. Агай, сизге чоң рахмат, жылуу болуп калды. Кана, эмне кылдыңар? Окуучулардын курсактары ач. Суукта таң аткан чакта отурганда мен үйдө отурган мугалим эмесмин. Силер дагы муну бир аз билсеңер керек. Агай, Болду. Ыз үчүн токтоткула. Араңарда жакшы ыр билгендер болсо, бизге жакшылап ырдап берсиңчи. Маанайыбыз көтөрүлө түшсүн. Антип жөн эле отурганда ачка болгонум эсиме келип жатат. Ачуум келип жатат. Жок дегенде ырдайлчы. Мен ачка болгонумду унутайын. Кана, баштачы Сейфи. Кана, аркаңдан улап кетели. Сен баштачы. Кана бол Сейфи. Кана Сейфи бол. Кана, браво. Еткин, анда сен дагы кошул, макулбу? Cam parçaları içinde yürüyorsun bak çıplak ayak. Bir zamanlar gülen o yüz şimdi nerede? Unutulmuşlar açar bu gece. Avuçların nasır bağlasın. Geçmişe sünger çek bu gece. Yapabilirsin. Kaybolmadan savaş. Gerçeklerle yüzleş, bırakma. Kalk, yeniden başla sen. Herkese inat, bir şeyler yap. Kalmasınlar içinde, yeterince acıtıyor zaten. Kalk, yeniden başla sen. Farklı olsun
Камаз, жакшы элесиңби? Эмне болду? Эмне кызыктай карап атасыңар? 25-күнү силердин мээңер иштебей калдыбы? Достор, эмнеге антип карап атасыңар? Камаз, сен бизге мындай түрүңмен жакпай атасың. Сага эмне болду досум? Кемерим жок. Буттарым эрип калыптыр. Ичим жоголуп калыптыр. Мен арыктап калыптырмын. Мага эмне болду, 40 килограмм болуп калыптырмын. Чөп жашообу бул, Бул эмне? Мага эмне болду? Еткин, сен айыңан. Эй! Досум эмне болду дагы? Коркунучтуу түш көрдүңбү? Үйдө ансыз да коңуруктан уктай албай атабыз. Эми курсагың ачып башыбызга бале болду го. Ак шүгүр, өзүмө кайра келип атам достор. Курсагым жок эле, курсагым жок болуп калыптыр түшүмдө. Буттарым арыктап, бетимди арыктап калыптырмын да түндө. Курсагын көрүп бактылуу болутканың кара. Достор, арыктадым деп коркуп кеттим, чочуп калдым. Ашып кетсе 24 саат болду, Камаз. 200-300 грамм арыктасаң керек, кичине тынчтанчы. Койчу, ошончо болдубу? Достор, Кенан агай менен Еткин кана? Кенан агай менен Еткин. Алар тамак жеп атышса керек. Туура эле эт жеп атышса керек. Тоок этин жеп жатышат. Буурчак менен күрүч жеп жатышат. Тиги Еткин бар го, баары ошонун башына жыгат. Бул ачкачылыкты жарыялоо дагы анын ою болчу. Алар эт жеп жатышса керек. Муну да мындай кылсак болду. Кана? Мына. Бул программа эгерде компьютерден кандайдыр бир нерсе өчүрүлсө, эмненин өчүрүлгөнүн көргөзөт. Эгерде мындай кылсак, компьютерден өчүрүлгөн документтер кайра кайтат. Түшүнүктүү? Ооба, Еткин. Рахмат. Дуру, мен сага ишенем. Эми жанерди капа кылбай турганыңды да билем. Бирок мен да кичине кечиксем, биздикилер ачуулана башташат. Ошондуктан мен алардын жанына барышым керек. Макул, бара бер. Токто. Эмне кылат элек? Муну алат болчубуз. Достор, тоонун абасы мага аябай жагат. Эмне болду? Бакчанын абасынан жаман болуп атасыңбы? Жап үстүн, жап. Еткин каякта жүрдүң? Дааратканага бардым, жан. Каерде болот элем? Мен карачы, Еткин. Аш оозумду жыттайын. Дөрбөчү, Камаз. Сен эмне, мага ишенбейсиңби? Достор, биздин жактоочуларыбыз көбөйүп баратат. Мугалимдерибиз да бизге кошулду. Кудай үчүн урушпай туралычы. Ооба, Камаз, Еткин. Азыр биримдиктин учуру. Кенан агай, саламатсызбы? Саламатчылык агай, кандайсыз? Жакшы эле. Кечиңиз кандай өттү? Балдарыбыз жалгыз таштай албай, мен да калып калдым. Агай, сиз түн бою ачка калдыңыз го. Бир аздан кийин сабакка киресиз. Кудай сактасын, бир нерсе болбосо экен. Жок, эчтеке болбойт. Кенан, менин оюмча биз дагы балдар үчүн бир нерсе кылалы. Эми сен жок дегенде жанында отурасың. Биз сенин жаныңда отуралы. Жок дегенде колдо көрсөткөн болобуз. Кутман таң. Байкашыма караганда мугалим жолдошторубуз дагы жаштарды колдоп жатышкан окшойт. Yüksel эжеси аябай бактылуу экен. Аны жакшы көргөндөр көп экен. Менимче, мындай сезимтал окуучуларыбыздын бар экенине биз дагы сыймыктанышыбыз керек. Ошондой эмеспи? Эмнегедир сизди бул жерден көргөнүмө эч таң калганым жок, мырзам. Агай, мен ар дайым эзилгендин жанында болгом. Өзүңүз билесиз. Токтотолу. Галип мырза. Айлеме, мүдүр мырза, эми сиз мага бир иш кылдырасыз. Бирок мен Сейфиден аябай коркуп жатам, билесизби? Мени жеп кое жаздады. Мен аны Галип. Мына ул чатырларды буз. Жыйнаштырып жатканда дагы досторубузга жардам бер. Бол. Бирок агай. Кандайча? Yüksel эже келлекте. Бул ишиңерди көпкө сосконуңарга уруксат берет деп ойлосуңар керек. Ошондойбу? Yüksel эжеңер
Бүгүндөн баштап мектебибизде иштейт. Yükselecek. 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 Балдар, көп кучактабагыла. Бул жерде эч нерсе жок. Мейли. Бул компьютерде карап көрөлүчү. Берсең? Дуру, мына бул жерде бир нерсе бардай, карасаң? Токтой турчу. Көрүндүбү? Айшыгүл, билбейм, токточу, карап көрөйүн. Мен муну билгем. Билген болчумун. Мен сага айткам, Жанер. Айтпадым беле. Достор, чындап эле силерге чоң рахмат. Эми минтип бири-бириңер менен урушканыңарга карабай, мен үчүн чогуу топтолгонуңар, бул жерде мен үчүн кылган ишиңер мени аябай толкундантты. Жалгыз сиз кетсеңиз, адилет болбойт. Ортодо күнөө болсо, ал баарыбыздыкы. Ооба, Жанер жананын балдары сизге да бале болушту, эжей. Эй, Мако. Бул жерде ынтымак деп атса, сен эмне деп атасың? Ооба, эжей. Эми бул жерде биздин да күнөөбүз чоң. Албетте, бирок баарыбыз чогумуну башыбыздан өткөрүп жеңдик. Кызматыңызга кайра келгениңиз үчүн кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын. Бирок албетте, бул пикир кимден чыкканына кантип кызыкпай коем. Айтсаңар? Эже, ачкачылык бүткөнүнө караганда баарыбыз чогуу тамактансак болот эле. Балдар, силерге чоң рахмат. Бул силердин акыңар. Досум, дагы 5 мүнөт чыдай албадыңбы? Макул, түшүндүк. Силер сабакка киргиле, сабактардан кийин тамагыңар менин атыман. Макулбу? Gir. Кирсем болобу? Албетте. Кош келдиң, жигит. Досторум күтүп атышат. Чогуу бир нерсе жеген барат элек. Ошол үчүн көп көзлөшө албайм. Чынында мени таң калтырдыңыз. Сизге рахмат айткым келди. Ошол. Мүдүр катары тарбияны тартипке салайын дегем. Бирок ата катары сага жок дей албадым. Анда мен кетейин. Жезде кофе жасап берейинби, ичесизби? Жок, рахмат, Айнур. Элиф менен сүйлөштүңүзбү? Ал көчүп кел деп аябай өжөрлөнүп атат. Капа болдум кичине. Мен да кайгырып атам. Мен да кайгырдым. Бирок эми Юсуф ушунчалык көнүп калды. Ошол үчүн чечим кабыл алуу өтө кыйын болуп атат. Ал кандай чечим экен? Чогуу болбой эле коелду экен. Эмне? Жездер, сиздер үйлөнөт элеңиздер го. Кантип мындай нерсени айтып жатат? Джон Леннон айткан экен. Жашоо сен план түзүп жаткан кезде башыңдан өткөндөр деп. Мына, бир өлүм эмнелерди гана өзгөрттү. Көрдүңбү? Эми эмне болот? Чындап эле ажырайсыздарбы? Ажырасак ажырайбыз дечи. Юсуфка кантип айтам? Көнүп калды эле. Ал дагы бар, ал да туура.
эмнени көргөзөсүңдүр? Бул абалдан тажап кеттим. Мен сени жакшы баалаа турганыңды билем, бирок үйгө бар. Анан окугандарыңды кайтала, макулбу? Макул, кайталайм. Үйүңө чейин узатып коеюнбу? Жок, рахмат, азыр бир таксиге отуруп кетем. Сага түшүндүргөнгө аракет кылдым, туурабы Жанер? Канча жолу түшүндүрөйүн дедим. Пойраз менен ортобузда сен ойлогондой эч нерсе жок. Бирөө ушундай видео тартып, бир сүрөттү жасамалап башаламан кылып салыптыр. Макул дечи, бирок мындай нерсени ким кылышы мүмкүн? Билбейм. Бирок сарсана болбо. Мен аны ачыкка чыгарам. Мен азыр эмне дешим билбей калдым. Эч нерсе деп айтпа, Жанер. Эгер менин күнөөлүү эмес экениме бир аз ишенсең, мага ошол эле жетет. Албетте. Мен кечирим сурайм. Жанер. Сен качан болсо мага ишенбей басып жүрөсүң. Мен мага ишенбеген адам менен дос боло албайм да. Болду, мамилебиз бүттү. Gerçeklerle yüzleş, bırakma. Kalk, yeniden başla sen. Herkese inat, bir şeyler yap. Kalmasınlar içinde, yeterince acıtıyor zaten. Kalk, yeniden başla sen. Farklı olsun dün bugünden al. Sevmediğin hikayeyi çıkar tozlu defterinden. Cam parçaları içinde. Көркөм тасма коомдук теле радио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Котормонун редактору Айгүл Жумагулова. Үн коштоого Чыңгыз Мамаев, Арнис Кыдырмышев, Айзада Абдыкалыкова, Кыял Аданова, Шаршыбек Шейшенов, Азамат Маданбеков, Атамбек Шамуратов, Нурдөлөт Попоев, Илим Калмуратов, Айнаш Аширова, Руслан Орзакунов, Искендер Кубанычбек уулу, Алмаз Шаадаев, Диязгүл Имахова, Адилет Солдатбек уулу, Индира Токтогожоева, Салтанат Жумакадыр кызы, Адыл Болорбек уулу, Аруке Калыбекова, Динара Авазова жана башкалар катышты. Үн режиссеру Айнаш Аширова, үн рейитин топтогон Айжамал